элдин бардыгы мына Токойдун арасында болгон. Бир гана айыл, ушул айыл түбөлүктүү айыл, ушул тарыхый урал, патшачылык мезгилдеги. Кийинки Совет бийлигиндеги айылдар бул жогору жакта эки колхозго бөлүнгөн. Алга, Правда деп. Ушул элде жашап келдик. Ушул жерде колхоз, дүркүрөгөн колхоз болду. Кыргыздар эң калың катнашкан жер ушул. Табылгата, Правда, мына Узун көчө, Катыраңкы ушул айылдар. Бул баланын жардамы менен эки бакча курулду. Шыламбапка, анан Правданын эмесине. Бирөө өзү өлүп кеткен агасынын ордуна, атына калды. Наркысы Жоршо Табылгатанын атында. Жолубуз арык, чөлөк, өзү эңкейиш жер, сел болсо жолду шыпырып кетет, кайта жаап калат. Ушул жолду оңдоңтөргө мурунтана баштаган орду. О депутат боло электе деле баштаган. Ушу аралашып жүргөн үчүн көп жерге айтып атам, эй, чөнтөк асылбагыла, мына коомдук иштерге ашыргыла. Коомдук иш бала чакаңа калат, урук тукумуңа калат. А чөнтөгүңдө эмне калат? Эч нерсе калбайт. Ушагында ойлоп койгулагын. Жардам ушу жетим жесирлерге жардам берет экен. Аларды берип атат, алын жеткенин кылып атат, Айбек деле жакшы эле. Жолду шагал төгүп атат, жылда 2 жылда бир деле төгүп атат. Жылда төгүп атат. Жол арык жок да бизде, арык чапкан адам жок бизде. Могу столбо, ылдыйкы маланы столбо бардыгы жыгылайын деп атат. Ошону оңдоп берем деген экен, ошону ham оңдоп берет. Ошак бир гана Ооба, ошакты карап койгула. Тоо зонасы боюнча окуу жайга тапшырам деген жерде тапшырып аткан окуучулардын бардыгына эмне китеп керек болгон болсо бардыгын ошо китеп менен камсыз кылып берди. Секом борборун алып келип биздин мектепте тоо зонасы боюнча бардык окуучуларды ушул жерде даярдыгына чоң салымын кошуп өттү. 53 окуучуга неме кылып туруп каржылап 50%ын ушу Айбек ака көтөрүп берип турду. Биздин мектепте 8 окуучу катышты эле, 8-инен 6 окуучубуз бюджетке өттү. Эми 2 окуучубуз контракт өттү. Бир 1975 жылы курулган имарат болчу. Андан кийин таштанды болуп, эч ким кароосуз калып, өтө коркунучтуу абалда болчу. Анан Айбекке барып, силер спонсор болгула, демөөрчүлүк кылгыла. Ошондо Айбектин сөзү азыркы күнгө чейин эсимде. Эже, эгерде Көктондуга бала бакча ачылган болсо, мен Жылдызбектин атын койбосоңуз дагы мен өзүм колдоп берем. Канча мүмкүнчүлүгүм жетсе, ошончо колдоймун деп 2 күндө ремонттон өткөрүп. Келгенде жаш балдар анын алдынан тосуп чыгышат. Балдарды кадимкидей өз баласындай эркелетип, ар бир балага көңүл буруп, булардын тарбияланышына нол керек экен. Нол нерсе заманбап шартка нол нерсе керек экен деп фортепианоны алып келип берди, музыкалык аспаптарды алып келип берет.
ушерде төрөлгөн, ушерде чоңойгон. Мына чоңойгондон бери көп жардамдарды берип атат. Элге таза суу жагынан жардам берип атат. Бир эмес 2 детсад курду. Көпүрө куруп берди тиги айылга. Бул айылга дагы ток мамычаларын койгону жардам берип алып келип койгузду. Дагы көптөгөн нерселерди койгузуп берем деп айтып атат.